Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC студиясында Акчулпун Койчиева. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. 2018 жыл аптаптуу ысыгы менен айырмаланып, глобалдык аба температурасынын өсүп жатканды тууралуу дагы бир катуу эскертүү чыгарылды. Адамдардын тамактануу ыкмасы климаттын өзгөрүүсүнө кандай таасир этип жатат? Муну кантип өзгөртө алабыз? Кыргызстан башкаласы Бишкекте биринчи жолу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн би студиясы ачылды. Үстүбүздөгү жыл каттоо башталган учурдан берки эң ысык болгон 4 жылдын катарына кирип калды. Дүйнөлүк метеорология уюму аба ырайынан улам жылууланып баратышы оор кесепеттерге алып келет деп эскертүүдө. Уюм Бириккен Улуттар уюмунун климат боюнча эмки аптада Польшада өтө турган жыйыны алдында өзүнүн билдирүүсүн жарыялады. Анда кылымдын соңуна чейин абанын температурасы 3-төн 5 градуска чейин көтөрүлүшү ыктымал деп айтылат. Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы бул маселеге биргелешип каршы турууга мамлекеттердеги улутчулдук, тоскоолдук болуп жатат деп белгиледи. Абал болжогондон да начарлап баратат. Бирок бүгүнкү күндөгү саясий эркиндикке каршы күтүлгөндөй жогору эмес. Мамлекеттер Париж келишиминде көрсөтүлгөн милдеттерин аткарбай келет. Келишимде белгиленген иштердин өзү жетишсиз. Өткөн жылы абаны ысыткан газдардын чыгуусу эң жогорку көрсөткүчтө болду. Бул жалаң гана өндүрүштүк булгануу эмес. Зыяндуу газдарга тамак аш өндүрүшү дагы салым кошууда. Дүйнөдө азыкка колдонулган малдын саны 28 миллиардка жетти. Ошентип, малдын этин жегендин өзү дагы климатка эбегейсиз оорчулук келтирүүдө. Уй дем алып же кекирген сайын абага метан бүркүйт. Тагыраак айтканда күнүнө 600 литр метан бөлүп чыгарат. Метан глобалдык жылууланууга алып барган газдардын бири. Демек, уетин же сүт азыктарын көп жактыргандар температуранын жогорулашына түздөн-түз таасир этүүдө. Батыш өлкөлөрүндөгү фермаларда дыйкандар уйлар бөлүп чыгарган метандын көлөмүн каттоодо. Уетине жана сүт азыктарына талап өсүп жатат. Жакын арада сүткө же этке болгон талап азайбайт. Демек биз жаңы стратегияны ойлоп чыгышыбыз керек. Айрымдар уйга чөптүн ордуна атайын тоюттарды берүүнү сунуштап жатат. Атайын тоют жеген уйлар азыраак газ бөлүп чыгарат. Бирок бул ыкма көп деле өзгөрүүлөрдү алып келбейт. Демек, адам баласы кандай азыктарды пайдаланып жатканына дагы көңүл буруусу керек. Манчестер университетинин окумуштуулары азык-түлүктүн климатка болгон таасирин изилешти. Жер семирткичтер, тракторлор жана түшүмдүү жыйноо бул жараяндын баары глобалдык жылууланууга түрткү болот. Баарын кошуп көрсөк, шоколадты өндүрүү үчүн 1,4 килограмм көмүр кычкыл газы атмосферага чыгат. Бул унаа менен 20 чакырым жүргөнгө барабар. Колбаса менен сэндвичти даярдоо үчүн 1 килограмм зыяндуу газ абага чыгат. Же унаа менен 13 чакырым жүргөнгө барабар. Ал эми уйдун этинен тамак даярдоодо атмосферага 3,5 килограмм зыяндуу газ чыгат. Бул унаа менен 50 чакырым жүргөнгө тете. Изилдөөнүн жыйынтыгы бизге кандай таасир этет? Ланкастер университетинин окумуштуусу Майк Бернерс-Ли дүкөндөргө ар бир азык-түлүктүн климатка болгон таасирин санап чыгууга жардам берип жатат. Протеинди уй же кой этинен көрө жашылча жемиш аркылуу алган адам зыяндуу газды болжол менен 2%га азыраак бөлүп чыгарат. Албетте, жашылча жемиштер каяктан келгенин дагы караш керек. Алыстан ким аркылуу келсе, аны алуунун кажети жок. Майк жана башка изилдөөчүлөр жашоо образды үйрөткүсү келбейт. Алар бир гана айлана чөйрөнү ойлоп, этти азыраак колдонгула деген оюн айтууда. Глобалдык аба температурасынын өсүп жатканы, ага тамак аш өндүрүшүнүн таасири тууралуу кабарлар жарыяланган интернет сайтыбызды уюлдук телефонуңуз аркылуу тапсаңыздар болот. Ал үчүн бизди www.bbc.com/кыргыз деп издеңиз. Жыл сайын миңдеген жаштар бала багуучу же үй кызматкери болуп иштейбиз деп дүйнө кезип жөнөшөт. Анын ичинде Австралияга бет алгандар дагы аз эмес. Бирок жаңы изилдөө көрсөткөндөй, жаштарды тоскон бүлөлөр алардын маянасын төлөбөй же эскертүүсүз кетирип жиберген учурлар көп болууда. Бала багуучу болсоң, колуң эч качан бошобойт.
Австралияда иштеп жүргөн англиялык Ралехтин абдан кыйналып кеткен учурлары болгон. Ал азыр иштеп жүргөн үй бүлө менен тил табышып чогуу жашайт. Бирок башкалар ага арзан малайдай мамиле кылып бөлүп коюшчу. Өзүмдү алардын малайындай сезчүмүн. Балдарды караганча биз менен чогуу турат дегендей мамиле эмес болчу. Мага түз айтпастан дил кат аркылуу гана сүйлөшчүбүз. Үйгө келгенде тек гана баласын алып кетип калышчу, дейт Ралех. Бала багууга жалдоо системасы маданий тажрыйба болушу керек. Демек бирөөнүн баласын багышып, ошол эле учурда башка өлкөнүн турмушу менен да таанышат. Жумуш издеген жаштар Австралиянын жылуу аба ырайы, жээктеги куму жана серфинг тебүүгө кызыгып келет. Бирок саякаттап жүрүп иштеген көп жаштар сыяктуу эле, бул өлкөдө дагы бала багуучулар аз акчага эксплуатацияга кабылган учурлар бар. Изилдөө көрсөткөндөй көпчүлүк үй бүлөлөр саякаттап жүрүп иштеген кишилердин абдан көптүгүнөн пайдаланып, үй кызматкерине аябай аз төлөшөт. Катуу мыйзам жоктугунан үй бүлө бала багуучуну жумшап алат. Мисалы, мөөнөтүнөн мурун кетирилген бала багуучулардын 3төн бирине үйдөн чыгып кетүү эскертүүсү бир эле күн калганда берилген, деп айтып берди Сиднейдеги технология университетинин окумуштуусу Лаури Бёрг. Австралияда бала багуучулар үчүн атайын виза жок болгондуктан алардын шартын тейлеген мыйзамдар аз. Тиешелүү уюмдар болсо өзгөртүү киргизиш керек деп, бирок бала баккандар жыргап эле жүрүшөт, дейт. Бала багуучулардын басымдуу бөлүгү шартына ыраазы. Үй бүлө бала багуучуну жалдап алат, бала багуучу алардын маданиятын үйрөнөт. Бул маданий алмашуу. Аны ченөө кыйын, бирок көпчүлүк учурда дал ошондой болот, дейт Австралиянын бала багуучулар ассоциациясынын өкүлү. Ралех үчүн болсо Австралиядагы жашоосу ал күткөндөй болгон жок. BBC Кыргыз кызматынын эл аралык жаңылыктарын көрүп жатасыздар. Америка Кошмо Штаттарынын Сенаты эмки аптада АКШ Йеменде аскердик аракеттерди жүргүзүп жаткан саудилик күчтөрү колдоосун токтотушу керекпи деген маселени талкуулайт. Президент Трамптын өкмөтүнүн 2 мүчөсү, мамлекеттик катчы Майк Помпео жана коргоо министри Джим Матис Сауд Арабияны колдобосок, Йемендеги абал ого бетер начарлайт деп айтууда. Германиянын канцлери Ангела Меркель Украинанын кемелерин кармап алып кризис жаратты деп Орусияны айыптады. Ал колго түшүрүлгөн 24 украиналыкты кое берүүгө чакырды. Украинанын премьер-министри менен Берлинде пресс жыйын өткөргөн Меркель айым Аргентинада өтчү алдыңкы 20 мамлекеттин жыйынында бул маселени Путин менен сүйлөшөм деп билдирди. Кремль билдиргендей, Орусиянын президенти Владимир Путин алдыңкы 20 мамлекеттин Аргентинада өтчү саммитинде президент Трамп менен жолугушат. Бирок Ак үй бул маалыматты тастыктаган жок. Апта башында Дональд Трамп Украинанын кемелери кармалган окуядан улам жолугушууга барбай калышым мүмкүн деп айткан эле. Кыргызстан баш калаасы Бишкекте мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн биринчи жолу би студиясы ачылды. Round Infinity студиясын түзүү демилгесин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар өздөрү көтөрүп чыгып ишке ашырган. Идея зарождения танца. Мындай би студиясын ачуу идеясы мага мурун эле келген. Аябай бийлегим келчү. Анан кыздар менен келгиле би тобун түзөлү деп сүйлөшүп калдык. Ошентип би студиясын ачтык. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн би студиясын ачуу Айнуранын көптөн берки тилеги эле. Нас поддержал фонд Абелис Финляндия. Бизди финляндиялык Абелис фонду колдоого алып, атайын би үчүн ылайыкташкан ушул коляскаларды сатып алдык. Биз өзүбүз колдонгон коляскалар менен бийлөөгө мүмкүн эмес. Булар атайын спорттук коляскалардан. Аны менен бийлеп, ар кандай кыймылдарды кылууга жеңил. Учурда студияга коляскачан жана көзү азиз адамдар үчүн 2 би тобу ачылып, жумасына 3 жолу сабак өтүп турат. Я считаю, что они самые старательные люди вообще. Алар абдан аракетчил болушат. Алар менен иштешкенден абдан көп энергия алам. Мен жалп колдоно баштаганда алардан сабак алам. Бийден машыгууда эле эмес, жашоодо деле. Алар мага жаңы нерселерди үйрөнүүгө, ачууга шык беришет. Андыктан аларды абдан күчтүү адамдар деп билем. Кадыресе адамдардан алар тырышчаактыгы менен айырмаланат дейт элем. Выучить там, догнать что-нибудь, изучить. Ыктыярчы элдар Такай би студиясына келип, бийде кыздарга колдоо көрсөтүп турат.
Ал инклюзивдүү бий үчүн партнер болуусу абдан маанилүү дейт. Мен жалгыз элемин, ошо келип мындай мен алмашып турам да. Бияка коляскачан кыздар менен да бийлеп, айыз кыздар менен да бийлеп, ошо көбүрөөк балдар келип турса жакшы болот элем, мындай коркпой, мындай аралашып, биз деген баарыбыз эле кишибиз да. Би студиясына бардык каалоочулар үчүн эшик ачык жана акысыз. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Чемпиондор лигасында кече Уэмбли стадионунда Интер Миланды 1-0 эсебинде уткан Тоттенхэм группасындагы соңку оюнда Барселонаны утса, акыркы 16-га өтөт. Ал эми Ливерпуль кече Парис Сен-Жерменден 2-1 менен утулуп калды. Группадагы соңку оюнда Ливерпуль утса дагы кийинки тепкичке өтө албайт. Эгер ПСЖ Ред Старны жеңип алса, анда Ливерпуль Наполини 1-0 же 2 накта гол менен жеңгенде гана алдыга жыла алат. Европа лигасында бүгүн кечинде Арсеналдагы Челси дагы ойнойт. Эки команда тең кийинки баскычка чыккан. Челси Салоника Паук командасын кабыл алат. Ал эми Арсенал болсо Киевде жергиликтүү Ворскла менен беттешет. Оюн коопсуздук жагдайынан улам Украина башкаласына жылдырылган. Унай Эмеринин командасы утса, И тобунда алдыңкы орунга чыгат. Бокста Тайсон Фьюри менен Донтей Уилдер оор салмактагылар арасындагы таймашы алдында пресс-чейн өткөрөбүз деп мушташа кетишти. Башламандык чыгып, аларды коопсуздук кызматкерлери ажыраштырууга туура келди. Чыныгы таймаш келаткан 6-чы күнү гана өтмөкчү. Амстердам абаны тазалоо багытында жигердүү иш алып барган дүйнөдөгү алдыңкы шаарлардын бири. Бийликтер 2025 жылга карата шаардын каналдары боюнча жүргөн бардык кайыктарды дизелден электр кубатына өткөрүүнү көздөп жатат. Кайык компаниялары үчүн бул жалпынын максатына дал келген, бирок кымбатка турган иш-чара болууда. Амстердам. Жыгач сувенирлери, кофе ичүү жайлары, трамвайлары, секс дүкөндөрү, велосипедтери жана кайыктары. Жер жайнаган кайыктар менен таанылган шаар. Алар дизель жагып абаны кирдетип келет. Андыктан аларды 2025 жылга карата толугу менен электр кубатына өткөргөнү жатышат. Учурунда Уинстон Черчиллди ташыган принцесса Ирен аттуу бул кайык биринчилерден болуп электрге өткөн. Мен электр кайыктарын жасаган Ишип аттуу компанияда иштейм. Атым Аржан Куйжман. Биз кайыктардын дизель менен жүргөн моторлорун чыгарып, ордуна электр моторун орнотуп беребиз. Бул электр мотору ал пропеллерди иштетет. Электр мотору тынчыракта жүрөт, абаны да кирдетпейт. Бирок электрге өтүү оңой эмес. Менин атым Сигрид. Мен Хенголодогу Lithium Works компаниясында инженер болуп иштейм. Бул сыяктуу кайыкка 66 батарейка керек. Кайыктын электр зарядын толтурууга 10 саат кетет. Ошол заряд менен 2 күн жүрсө болот. Кемени электрге толук өткөрүүгө 3 ай жумшалат. Бир батарейканын баасы $2900. Андыктан кеме компаниялары айлананы коргоо үчүн миллиондогон доллар жумшоого мажбур болду. Бирок шаардын абасын тазалоо тургундардын кызыкчылыгында. Адамдар эле эмес, жан-жаныбарлар үчүн да жакшы. Жаңылыктардын соңунда бала төрөлгөндө элдин баары эле кызбы, эркекпи деп кызыгат эмеспи? Бирок Бельгиядагы зоопаркта жашаган бул горилла баласын эч кимге көрсөтпөй, карматпай жатыптыр. Горилланын баласы 2 апта мурда төрөлдү. Булар горилланын Батыш Лоуленд аймагындагы жоголуу коркунучуна туш келген түрүнө кирет. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде, биздин дарек bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радиосу дагы уга аласыздар. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.